Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. Кудайга 1000 мертебе калп айтса да, ырына 1 мертебе калп айта албаган бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес, ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы бир гана нерсе эле, ал ыр болчу. Мен турмушта сараң ач көз эмесмин, өктөө кылып ай аз бердиң дебесмин. Байлык, үй жай, ден соолуктан ардактуу, мага берсе 2 сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул 4 сап ыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат. Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Алыкулдун 100 жылдыгы деп ушул жерге жалпы жұрт кыргыз эли 10 миллиондон ашык каражат чогултуп, ушу эстелик тегерек четти баксакты отургузуп, тем музейди кичине оңдоп, элдин сүйгөн жайына айлантык десек болот да. Мына балдар аянтчасы, мына балдар ойноп атышат. Алыкулдун көптөгөн ырларына оондор чыгарылган. Анан кийинки кезде мен да ушул көпчүлүк оондорумду эми жөн эле ырдап, эми деп анан кийин ушу Алыкул жөнүндө көбүрөөк чыгарып, анан Алыкулдун ырын даңазалап атабыз да. Алыкулдун ырына жанагы ак кара түстө кинодо болсо биз кичине цветной түстүү кылып, анан эл журт жакшы кабыл алып атышат. Кыргыз тоосу жөнүндө бир жакшы ыр жазсам дедилем. Анан буйрук экен. Мына мен апаларым, эжелерим жакшы кабыл алышты. Ушу дароо эле ушул жакшырын өздөрү ырдаган сайын биз да өзүбүз дем алып, күч алып ушу Алыкулдун ишин уланткандай, ол өзүбүз дагы кичине салым кошконубузга сүйүнөбүз. Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Анын кинди каны тамган жерден чыккан таланттуу апалар тобу алгач Ак Шоола деп түзүлүп ишин баштаган. Андан соң Алыкулдун ырларынан таасир алган. Анын чыгармасынан жан дүйнөсүнө эргүү, шык алган апалар Алыкулдун кыздары деп атын өзгөртүп, акындын ырларын ырдап, жумурай журтка таанылып келе жатышат. Аны мен өзүм Алыкулду изилдегенден кийин анан ал эжелерге кайрылдым. Ушу жалаң элем шайыр апа болуп, жанагы бир
шаңшыкөт жерге катышып эле тим болбой келиңиздер ошо Алыкул Осмоновдун ырыгын чыгармачылыгын эл журтка кеңири жайылталы. Анткени ошо Алыкулдун ошо артында бир туягы калып, ошо бейтине барып бата кылып турган бирөө жарым жок. Ошол миссияны биз аткаралы десем, ушу мен апаларга тизе бүгүп таазим этким келет. Мен ушул сунушумду дароо эле колдошту. Анан кийин багы кылымдан бери келаткан элдин каадабыз боюнча кой ушул кишинин арбагын сыйлап бата кылып коелу деп бейтин алып барып аларча көрсүндөрүнө. Анан Бишкекте үйүн алып барып бу кишилерди. Анан Алыкул Осмоновдун ысымын алып жүргөн библиотекага алып барып ошол жерде иш-чараларга катышып, ай кишинин менимче ошо арбага ыраазы болдук эле деп ойлойм. Анан быйыл ушул көлдө айланып, көлдө жүргөн жерлерин көрсөтүп келип, ошондой миссияларды аткардык да. Алыкулдун кыздары апалар тобу бир гана ырдап тим болбостон Кыргыздын улуттук баалуулуктарын барктап, кол өнөрчүлүгүн жайылтып, муундан муунга жеткирүү максатын көздөшөт. Мындан сырткары алсак, пандемия убагында бет кап тегип, муктаждарга бекер таратышкан, көзөмөлдө турган уул кыздарга, медицина кызматкерлерге ысык тамак жеткирип берип турушкан. Ушул Алыкулдун кыздары жалаң эле ырдап жүрбөстөн биздин колубуздан кол өнөрчүлүк да келет. Шырдак шырыйбыз, курак курайбыз. Кыргыздын жанагы кериптерин, немелерин баарын биз ошо куракка салып, немети выставкага жиберип атабыз. Тияка бияка көп көрүшөт элдин баары, биздин өнөрчүбүздү элдин баары баалашат. Жалаң эле ыр менен чектелип калбайбыз. Алыкулдун кыздары ушу акындын наамын алгандан бери сыймыктанып, ошо акыныбыз менен бардык жерде ырыбызды да алып жүрөбүз, кол өнөрчүлүгүбүздү да алып жүрөбүз, кол өнөрчүлүктү элге тааныталы деп. Урпактарыбызга да калтырып, алардын да ушу Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн унутпасын деп, үйрөнсүн деп аларга да үйрөтүп келатабыз. Учурда топто 10дон ашык апалар бар. Алар ар тармактын мыктылары, өз кесибинин ээлери. Бирок бардыгынын жан дүйнөсү музыка, поэзияга жакын. Ушул Алыкул атамды ушундай ыйык тутуп, пир тутуп, ушундай неме кылып келем аздек деп. Анан ушул жерге келип, аябай шык пайда болду дагы бир китептин авторумун.
бир китебим чыкты. Экинчи китеп басылайын деп турат. Анан ыр чыгардым Алыкул атама. Bir kızыңмын ыр жазган. Тирүүлүктө жашап жүргөн жол баскан. Алыкулдун bir кызымын ыр жазган. Атын атап даңктай берем тажабай, ыр чыгарам өчпөй турган ырдастан. Таазим кылып кол кушурган мен болом, ыр чыгарып өзүң менен сырдашкан. Кайгырбагын балам менин жок дебе, кадыр тутуп 11 кызың ырдашкан. Үйлөнүшүп турмуш жолун түз баскан, жашоосунда кыйын кыстоо кырашкан. Ырыстуулар ырың менен жашашып, ырга алышып, 11 кызың жыргашкан. Алыкул атабыздын арбагына мен эң таазим кылам. Өзүм дагы ушу маданиятты сыйлагандан ого терден 2 жылдан бери ыр чыгарчу элем. Ого терден таадирленип, андан дагы көбүрөөк илхамдар келип атыр. Кудай кааласа насип буйруса дагы улантып чыгарып кетем деген ойдомун. Бир эле ыр чыгарып эмес, мына теп шаан шөкөттүү болуп Алыкул атабыздын ырларынан ырдап, мыкты даярдыкта болуп атабыз. Жогору жактагылар айтып өткөндөй, азыр бүт бардык жагы бар. Көркөмдөө окуу боюнча, мындай кол өнөрчүлүк боюнча айтып өткөндөй, мунун баары чындык. Баарыбыз иш кылып, Кудай кааласа насип буйруса, бүт бардыгы жакшы болуп жатат. Алыкулдун кыздары тобу маданият тармагына кошкон салымы үчүн көптөгөн диплом, ыраазычылык барактары менен сыйланып келишет. Бир гана өз районунда эмес, республикага улуу акындын ырларын жайылтып, өз чыгармалары, таланттары менен алдыда десек болот. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, нуска көрсөтүүсү үчүн. Asmaranın oyunda, Ağırmendin oyunda, Aymağı sonunda. Bayırtadan kalgan gep, Erman askan alman bet, Yolup kancer bizim yer, Hasiyetli